Бишкекте аял ишкердиги Экспо 2024 деп аталган форум өтүп жатат. Жыйын тажрыйба алмашуу, жаңы бизнес альянстарды түзүү жана ар түрдүү тармактарда аялдардын позициясын бекемдөө үчүн уникалдуу аянтчы болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун аялдар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Улзи Сурен Жамсыран өз сөзүндө билдирди. Айымдар Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө гана катышпастан аны жигердүү трансформациялап, өлкөнүн туруктуу өсүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатышат. Иш-чарада аялдар бизнес ачуу тууралуу жеке тажрыйбалары менен бөлүшүп, ийгиликке жетүү үчүн тоскоолдуктарды кантип жеңгенин айтып беришти. Ошондой эле Bootcamp программасынын катышуучуларынын бизнес сунуштары да болду. Он ишкер долбоорун сунуштап, эң мыктылары программанын эл аралык финалында Кыргызстандын атынан катышат. Төмөнкү бизнес программа ишкерликти өнүктүрүү жана кеңейтүү үчүн теориялык билимди гана эмес, тажрыйба бөлүшүү жаш ишкерлер үчүн маанилүү экени айтылды. В течение 4 лет более чем 800 женщин. 4 жылдын ичинде 800дөй аял ишкерликке окутулуп даярдалды. Окууну аяктагандан кийин инвесторлордун колдоосу үчүн өзүнүн өндүрүшүн сунуштайт. Бул өнүгүүнүн катышуучусу болууга жол ачат. Мында Кыргызстандын министрлер кабинетинин колдоосу чоң. Иш-чарага жыл сайын жогорку кеңештин депутаттары дагы жигердүү катышып келет. Ошондой эле ишкер аялдардын катышуусу маанилүү жана жакшы аянтча. Огромную роль играет правительство Кыргызской республики.